Гагарин Элмирбек Иманалиев көчөсүнүн кесилишинен жакшы сатылуучу үй чыкты туугандар. Мынакей бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү. Бул үйдүн көчө тарабы туугандар. Көчө тарабынан кенен экен. Короосунда кошумча курулуштар баары шарты бар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бул үй көпчүлүгүңүзгө эле жакса керек. Жана бул видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сакталыңыздар. Эсин номери видеонун жүрүшүндө сөз менен айтылат. Инстаграмдан көрүп аткандар болсо, описанияда эсин номери жазылып турат. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Эркин тоо 13-көчө болуп калат. Сиздер ал жака баруу үчүн Гагарин көчөсү жана Элмирбек Иманалиев көчөсүнүн кесилишинен эле дагы батышка карай 100 метрдей эле жүрөсүздөр. Гагарин көчөнүн уландысы менен туугандар. Оң тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Гагарин көчөсүнөн 100 метр эле аралык туугандар. Анан бул жерден шаардын буруч бурчуна жүргөн автобустар, маршруткалар көп эле бар экен. Анан азыркы учурда балдар туугандар мектепке Ала тоодун мектебине жөө эле барып келишет. Садиктер бар экен. Муну бул жерге, угловой жерге туугандар мектеп, садик, паб салынуу пландар экен. Азыркы учурда тегерек четин заборду баштаптыр, өйдө тарабынан садикти баштаптыр туугандар. Уже быйылкы жылга салынуу планы бар экен бул жер. Азыркы учурда мынакей КамАЗдар иштеп жүргөн учуру. Андан ары мынакей туугандар, бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы дарек. Эркин тоо 13-көчөдө жайгашкан. Мынакей Гагарин көчөнүн уландысы эле. Гагарин бүткөн жерден бир 100 метрдей эле киресиздер. Оң тараптан мына ушул үйдү көрө аласыздар туугандар. Жалпысынан жеринен 4 соток. Чыгыш чек ара бул жактан башталат. Дарбаза, бул жактан калиткасы жана батыш чек арасы мына бул забор бүткөн жерге чейин туугандар. Жолдо деле кенен эле экен. Электр энергиясы бар, прожекторлор орнотулган, суусу бар туугандар. Короосуна калитка менен киребиз. Бул жакта 15 10 болгон чоң үй. Мынакей алды тарабы бул жагында стяжка болгон. Бул тарабында кошумча курулуштары, ременка бары, ошоканасы, отункана, сырткы душ, могу жерде чакан тоокана сыяктуу жай да бар экен. Дарбазадан киресиздер, машина койгонго кенен мынакей жайы туугандар. Бул үйдүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Документтери боюнча айтсак, кызыл китеп, техпаспорт бар, эсинин колунда экен. Келгенде карап көрсөңүздөр болот. Үй туугандар мынакей сырткы тарабы текстура менен жасалган. Мондай темирдин решеткалар бары орнотулган. Дубалдын туугандар талшынасы 55 см, фундаменттин талшынасы 60 см экен. Жаңы эле салынган, ички ремонтта жаңы болгон сонун үй туугандар. Мынакей туугандар, бул үйдүн кире бериши, прихожкасы 10го 15 болгон чоң үй. Оң тарабында мынакей ванна, душ. Так. 5 жыл болуптур салынган туугандар. Жаңы салынган, жаңы ремонт жана временка деле көбүнчө временка деле турабыз дейт. Бул жакта дээрлик жашалган эмес дейт туугандар. Мебелдери дагы мынакей баары жаңы. Так. Көрүп тургансыздар ремонт, отоплениянын батареялары, полдор мындай ламинат жыгачтан болгон мындай эшиктер туугандар баарын өзүм үчүн салган дейт үй ээси. Оң тарабында бир спальный бөлмөсү. Мынакей курулган мебелдер, стройный мебелдердин баары калат экен, жана башка дагы кээ бир мебелдерди калтырабыз дейт. Аны келгенде ээси менен биргеликте байланышып билсеңиздер болот. Бул жакта дагы бир спальный бөлмөсү туугандар мынакей. Так. Бул жакта балдар бөлмөсү. Түз кирсек чоң залы жайгашкан туугандар мынакей. Дагы эмне маалыматы? Андан ары бул жакта отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Көмүр менен жылыткан котел үйдү жылытат туугандар. Мектеп боюнча бул жерде туугандар 18 гектар жер ажыратылган. Садик, мектеп, больницанын жайы экен. Азыр уже заборлорун орнотуп, садикти баштап аткан учур экен ал жерде туугандар. Так, үйдүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Бул тарабында времянкасы, бул жакта бир бөлмө. Мынакей туугандар. Түштүк тарабынан терезелери. Францияда ремонт. Бул жагында ошоканасы, очоктор, погреб, тамактануучу жайы, тарабынан терезеси туугандар. Бул жердеги баары калат экен. Полкалар, эт майдалаган эмелер, мынакей очоктору баары калат экен туугандар. Андан ары бул жагында туугандар мынакей көмүрканасы. Даяр көмүр отундары менен сонун тизилип турат туугандар. Кандай толкан ар жагында бир 2 кой карманга дагы местасы.
сырткы летний душ, ажаткана. Так, монун ылдый жагында погребти айттык, туугандар. Дагы эмне маалыматы, туугандар? Бул үйдүн баасы $105,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери 0720 05 77 0720 05 77 туугандар. Лайктан басыңыздар, ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.